Быйыл Кыргызстанда 52 саламаттык сактоо мекемесинин курулушу аяктайт. Бул тууралуу саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында саламаттык сактоо мекемелеринин инфраструктурасын жакшыртууга республикалык бюджеттин жана өнөктөштөрдүн эсебинен 948 миллион сомдон ашык каражат каралган. 2024-жылы республикалык бюджеттин эсебинен Ысык көл облустук бириккен ооруканасынын 150 орунга ылайыкталган имаратынын курулушу башталган. Азыркы учурда пайдубалын түптөө иштери жүрүп жатат. Түп жалпы дарыгерлер практика борборунун 60 орунга ылайыкталган имараты бүткөрүлүп, август айында ачылуусу пландалууда. Ош шаардык клиникалык ооруканасынын 300 орунга ылайыкталган көп тармактуу оорукананын Жалал Абад шаарындагы перинаталдык борборунун курулушу жүрүүдө. Базар Коргон районунун Коргонтала айылындагы 80 орунга ылайыкталган оорукананын курулуш иштери 60% аяктап 2024-жылы эксплуатацияга берилүүсү күтүлүүдө. Арис аркылуу Баткен шаарында 100 орундуу балдар ооруканасынын курулушу жакынкы күндөрү башталуу алдында турат. Бишкек шаарындагы Ак Ордо 3 жаңы конушунда республикалык бюджеттин эсебинен 100 орундуу оорукананын курулушуна долбоордук сметалык документтер иштелип чыккан, деди ал. Ошондой эле Алымкадыр Бейшеналиев белгилегендей, дагы 20 оорукана курулат. Ушул тапта долбоорлору даярдалууда, каражат мамлекеттин эсебинен бөлүнөт. Кыргызстандагы айыл аймактарга жана шаарларга 10 миллион сомдон бөлүнөт. Бул тууралуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Кудайберген Базарбаев административдик аймактык реформанын жүрүшүн талкуулаган тегерек столдо билдирди. Иш-чарага саясаттануучулар, эксперттер жана агенттиктин жооптуу кызматкерлери катышты. Талкуунун жүрүшүндө Кудайберген Базарбаев маалымдагандай, жүргүзүлүп жаткан реформанын натыйжасында республикадагы 452 айыл аймагы 235 аймакка бириктирилди. Шаарлардын саны 32ден 33кө көбөйдү. Анын ичинен 2 шаар облустук маанидеги шаар макамын алды. Жаңы түзүлгөн айыл аймактарынын потенциалын жогорулатуу жана ишке дем берүү үчүн жаңыдан түзүлгөн айыл аймактарына жана шаарларга 10 миллион сомдон кошумча каражаттарды бөлүү пландалууда. Реформанын негизинде айыл өкмөттөрүнүн штатында коомдук коопсуздук, саламаттык сактоо, мал чарбачылыгы, жер ресурстары жана өсүмдүк өстүрүү, IT технологиялар боюнча адистер алына тургандыгы каралган, деди ал. Бүгүнкү күндө Санарип аймак тутумуна 268 жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, анын ичинен 235 айыл өкмөтү жана 33 шаар туташкан. Өз кезегинде эксперттер административдик аймактык реформа зарылдыгы көптөн бери көтөрүлүп, бирок реалдуу аракеттер жасалбагандыгын белгилеп, учурда реформа туура багытта бараткандыгын айтышты. Чүй облусунун Аламудин районундагы Байтик айылында Байтик курулуш аталышындагы керамикалык кыш заводунун салтанаттуу ачылыш аземи өттү. Президенттин Чүй облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиришкендей, заводдун өндүрүштүк кубаттуулугу суткасына 150 000 кышты түзүп, учурда 50ден ашуун адам эмгектенет. Капиталдык салымдардын көлөмү 9 миллион АКШ долларды түзөт. Өндүрүштүн жалпы аянты 8000 чарчы метрди түзөт. Иш-чарага Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын төрагасы Артем Новиков, Чүй облусунун башчысы Канат Жумагазиев, экономика жана коммерция министрлигинин өкүлдөрү жана жергиликтүү тургундар катышты. Үстүбүздөгү жылдын 22 июлунан 27 июлуна чейин Өзбекстандын Фергана шаарында Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасын демократиялоо боюнча кезектеги жолугушуу болуп өттү. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын жумушчу топтору Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасын демократиялоо маселелерин карашты. Жолугушуунун алкагында Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасынын айрым участокторунда изилдөө иштери жүргүзүлдү. Тагыраагы изилдөө иштери Кыргызстандын Жалал Абад жана Баткен облустары, ошондой эле Өзбекстандын Наманган жана Фергана облустарын камтыды. Сүйлөшүүлөр достуктун жана өз ара түшүнүшүүнүн кырдаалында өттү. Иш-чаранын жыйынтыгы боюнча тиешелүү протоколго кол коюлду. Жумушчу топтордун кийинки отуруму Кыргызстандын аймагында өтөт. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасы Темиркул Палтапаев Бишкек шаарында Маликов көчөсү 91 дарегинде курулуп жаткан Мурас ипотекалык турак жай комплексинин курулушунун жүрүшүнөн кабар алды. Кыргыз Строй сервис мамлекеттик курулуш ишканасынын жетекчиси Алмаз Ахматов билдиргендей, аталган турак жай комплексиндеги 11 үй күзүндө пайдаланууга берилет. Анын айтымында быйыл бериле турган батирлердин ички ремонт иштери жүрүп жатат. Мурас турак жай комплексинде жалпысынан 39 блоктон турган көп кабаттуу
үйлөр курулат. Курулуш 3 этап менен жүрүп, былтыркы жазында 1-этаптагы 18-кабаттан турган 11 үйдүн курулушу башталган. Ал эми май айында курулуштун 2-этабы колго алынган. Мурас комплексинде мектеп, бала бакча, спорт жана балдар аянтчалары, унаа токтотуучу жайлар, дарыкана, соода дүкөндөрү болот. Турак жай комплексин автономдуу от казанын куруу иштери жүрүүдө. От казан көп кабат үйлөрдү жылуулук жана жылуу суу менен камсыздайт. Мурас комплексинин үстүнкү кабаттарына сууну жетиштүү деңгээлде камсыздоо үчүн насостук станция куруу иштери да жүрүп жатат. Темиркул Балтабаев курулуш объектисин кыдырып чыгып, курулуш жана ремонт иштерин тездетүүнү жана сапатына жакшы көңүл бурууну тапшырды. Маалыматта белгилегендей, Мурас комплексинде көп кабат үйлөр монолит технологиясын колдонуу менен курулууда. Монолит технологиясы курулуш жаатында бекемдиги менен айырмаланып, сейсмикалык жактан туруктуулугу жогору болуп эсептелет. Эске сала кетсек, президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен 2023-жылы ипотекалык үйлөрдүн курулушу башталган. Учурда өлкө боюнча 12.659 батирдин курулушу жүрүп жатат. Менин үйүм 2021-2026 турак жай программасынын алкагында өлкө аймагында дагы 16.351 батирдин курулушу башталат. Жалпысынан Менин үйүм 2021-2026 турак жай программасынын алкагында 30.000 батирдин курулушу пландалган. Кыргызстанда мобилдик телефондорду милдеттүү түрдө каттоо 15-августка жылдырылды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматта белгиленгендей, өлкө аймагына 25-июнга чейин алынып келинген тастыктоочу документтери жок болгон мобилдик түзүлүштөрдү каттоо кийинкиге калтырылды. Ошондой эле милдеттүү каттоодон өтпөгөн уюлдук операторлордун абоненттери тармактан ажыратылбай турган болду. Жарандардын кызыкчылыктарын эске алуу менен министрлер кабинетинин байланыш түзүлүштөрүн идентификациялоонун мамлекеттик тутумунун уюштуруу жана мобилдик байланыш түзүлүштөрүн, ошондой эле маалыматтарды берүү үчүн пайдаланылуучу түзүлүштөрдү идентификациялоо токтомуна өзгөртүүлөр киргизилди. Учурда өлкөдө эмгекке жарамдуу калктын 60%-га жакыны эч кандай кесиптик билимге ээ эмес экендиги белгилүү. Мындан улам министрлер кабинетинин токтому менен Билим берүү жана Илим министрлигинин алдында көз карандысыз сертификациялоо жана валидациялоо борбору ачылып, Ош мамлекеттик университетинин индустриялык педагогикалык коллежинде алгачкы жолу иш-чара өттү. Окууга 6 талапкер катышып, алар тигүү жана бычуу кесиби боюнча курстан өтүштү. Окуунун соңунда катышуучуларга сертификаттар берилди. Мамлекеттик деңгээлдеги сертификатка ээ болуп отурам. Мен аябай кубанычтамын. Эми ушул сертификаттын арты менен өзүм каалаган жумушка иштей алам деп ишенем. Ушул уюштурган иш-чараны уюштурган уюштуруучуларга, мугалимдерге терең ыраазычылык билдирем. Талапкерлер ар түрдүү кесип ээлери, көпчүлүгү үй кожойкелери, окутууларды жумуш берүүчүлөр, көз карандысыз өндүрүштө иштеген баалоочулар жүргүзүштү. Менде бул документ жок болчу. Мен өзүм нар жагымдан өзүмдүн талантым бар болчу, ошол менен аракеттенип ушул нерсеге ээ болуп отурам. Документи жок айымдар көп да. Себеби өз алдынча үйрөнгөндөр, цехи бар иштегендер, бирок документи жок адамдар көп. Ошол адамдарга, кыз келиндерге эң керектүү нерсе деп ойлойм. Пайдалуу нерсе болуптур. Чоң ыраазычылык билдирем баарыңыздарга. Мындан ары кайсы бир көндүмдөргө ээ болууну каалагандар ашпозчу, ширетүүчү, куруучу жана башка кесип ээлери Ош мамлекеттик университетинде түзүлгөн борборго кайрылып, иш берүүчү, квалификациялуу устаттардан турган комиссияга билген ишин практика жүзүндө көргөзүп берип, тапшырмаларды аткарып, өзү билген кесиптин сертификатына ээ боло алышат. Мына ушундай бычмач адистиги менен өздөрүнчө реставрация ачып иштеп аткан, бирок колунда документи жок адамдар бар да. Мен ошолордун бүт бардыгын чакырар элем. Эгерде сиз тигүү жагынан бир нече көндүмдөргө ээ болсоңуз, бизге кайрылсаңыз, биз сиздерге ошондой сертификат алып бергенге мындай бир сиздин көндүмдөрүңүздү, ушул көндүмдөрдү аткара алат деген тастыктоочу документ бергенге даярбыз. Аталган жараян Билим берүү жана Илим министрлигине караган өлкөдөгү 8 алдыңкы тажрыйба борборунун базасында жүргүзүлөт. Гүлжан Ажиматова, Муслимбек Ахмеджанов, Ош шаары.